Саламатсыздарбы достор, биз бүгүн көпчүлүктүн суроосу боюнча акыркы учурда Taobao приложениясын көчүрүү мүмкүн болбой жатат, регистрация болбой жатат дегендерге бүгүн сиздер менен биргеликте мен дагы жаңы видео тартып сиздерге көрсөткүм келди. Приложение Play Market приложениясына киребиз дагы Taobao деп жазып алабыз, App Store'га дагы ушундай эле кылып жазабыз. Караңыздар, биринчи жазганда эле бизге ушундай биринчиси чыкты. Дагы бир жерге көңүл буруп кетиңиздер. Сиздер жазып атасыздар, мен Taobao деп жазсам, сеникиндеги болбой жатат деп. Например, ушул жерде эле 618 же болбосо 312 2905 деп эле бул ай сайын которулуп тура берет десем дагы болот. Ушул жерге көп деле мына көңүл бурбай койсоңуздар болот. Мегабайтын карасаңыздар 111 деп турат, 113 болуп кээ бирөөндө чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде кичине бир өзгөрүүлөр болсо, көңүл бурбай деле качать этип берсеңиздер болот. Установить кнопкасын басабыз. Негизи YouTube'да кирип, башка да суроолоруңуздар болсо, мен YouTube'га көп видеолорду чыгаргам, ошол жерден көрүп таанышып кетсеңиздер болот. Ошондой эле заказ кетиргенди, возврат кылганды баардыгы көрсөтүлгөн. Мен YouTube каналыма кирип, башка видеолорумду да көрсөңүздөр, ошол жерден тапсаңыздар болот. Азыр установка болуп жатат, кичине күтө турабыз. Ушундайсыздар да, мына YouTube'га кирип эле бул жерге мынтип жазасыздар. Пока загрузка болгончо бир нерсени көрсөтө кетейин. Бул жерге Натаку Исакова деп жазсаңыздар, ушундай бет ачылат, көрдүңүздөр, ушул жердеги мына ишөөнү бассаңыздар, баардык менин видеолорум, карго жөнүндө маалымат, баардык ушул жерден көрүп билип алсаңыздар болот. Сиздер бир видеону көрүп эле, анан калганын көрбөй эле менден сурай бересиздер. Ошон үчүн бул жерден көрүп карасаңыздар болот. Эми биз Taobao приложениясы ачылып жатат. Открыть деген белгини басабыз. Эми азыр бул жерин мен мындай кылып түшүндүрөйүн деп чечтим. Анткени азыр мен бул жерде экран запись кыла турган болсом, экран записке Taobao приложениясы уруксат бербейт. Ошон үчүн мен сиздерге ушинтип экинчи телефон менен тартып көрсөтөйүн туура чечтим. Ушул оранжевый түстү басабыз. Оранжевый түстү баскандан кийин күтө турабыз. Караңыздар, мына бизге Taobao приложениясы ачылды. Эми мына көрдүңүздөр, астында мен кол менен баскан оранжевый түстү басабыз. Телефондун номерин ушул жерге жазабыз. Азыр мен сиздерге жазып көрсөтүп берем. Караңыздар, эгерде Россияда болсоңуздар, +7 995 деп кетебиз. Эгерде Кыргызстанда болгон болсок, биз +996, анан, например, 774. Дальше номериңиздер 704 боло турган болсо, ушинтип номериңиздерди жазасыздар. Азыр мен өзүмдүкүн жазып көрсөтүп берем. Караңыздар, мен азыр номеримди жаздым, анан сиздерге ушундай бет ачылат. Биз ушул оранжевый түстү басабыз. Баскандан кийин ушул дагы бир оранжевый түстү басабыз. Мына караңыздар, ушундай чыгат. Мурун мындай эмес болчу, эми биз бул галочканы мындай кылып жылдырып коебуз, көрдүңүздөр. Азыр эми ушул номерге код келет. Мына көрдүңүздөр, код келди. 42 79 42 79. Ачылып жатат. Мына болду, регистрация болду деп чыкты, көрдүңүздөр. Андан кийин эле киресиздер дагы бул жердеги төгөрөкчөнү басып, человечектен көрүңүздөрдө человечек болуп чыгышы мүмкүн. Үстүндөгү вот настройка белгисин басабыз. Басканда бул жерде мен сиздерге айтпадым беле, бул жерде биз толтурушубуз керек депчи. Биринчи мында автоматтуу түрдө өзү 1-2-ни толтуруп берет. Андан кийин бул жактарды негизи азыркы учурда толтуруунун деле аябай себеби деле жок. Ошон үчүн бул жакты толтурбай деле койсоңуздар болот. Мына достор, азыр мен сиздерге атайын 2 телефон менен снимать этип көрсөтүп бердим. Бул жагы сиздерге түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм. Негизи бири кылганда болбой аткан болсо, код келбей жатат деп атасыздар, 2-3 эметип көрүңүздөр. Болбой коюшу негизи мүмкүн эмес. Жакшылап аракет кылсаңыздар болот. Азыркы учурда ушундай кээде сбой болуп калат. Например, эртең менен болбосо, кечке дагы кылып көрүңүздөр. Регистрация бул эң оңой нерсеси, ошондуктан жакшылап аракет кылсаңыздар сөзсүз түрдө болот.
Атайын сиздер үчүн ушул видеону чыгардым. Кийинки видеолордо табот эни чыгарайын деп жатам. Өзүм ал жактан заказ кетирдим. Пиндоону дагы чыгарам. Менин каналыман алыстабаңыздар. Баарыңыздарга суроолоруңузга жооп бере албай жатам. Көбүнкүнө кечирим сурайм. Колум бошогондо баарыңыздарга жооп бергенге сөзсүз түрдө аракет кылам. Кийинки дагы видео уроктордон жолукканча аман болуңуздар.